10-май. Анын ысымы менен аталган эл. Шымын бизге Кудайдын эң башында эле бутпарастарга назарын салып, алардан өзүнүн ысымы үчүн эл жаратууну каалаганын айтып берди. Элчилердин иштери 15-бөлүм 14-аят. Жыйындын миссиясын аткаруу менен Кудайдын ысымынын маңызына же анын даңкына жетишерлик баа берүү мүмкүн эмес. Элчи Петрдин таза эмес жаныбарлар жөнүндөгү көргөн көрүнүшү анын оюн түп тамырынан өзгөрттү жана ал Кудайдын жакшы кабарын бутпарастарга да, жүйүттөргө да таратуу керектигин билди. Элчилердин иштери 10-бөлүм. Ал Иерусалимге кайтып келип, элчилерге мунун баарын Кудайдын эрки менен болуп жатканын айтты. Акырында элчи Жакып Петрдин сөзүн мындайча жыйынтыктады. Бир туугандар, мага кулак салгылачы. Шымын бизге Кудайдын эң башында эле бутпарастарга назарын салып, алардан өзүнүн ысымы үчүн эл жаратууну каалаганын айтып берди. Элчилердин иштери 15-бөлүм 13-14 аяттар. Петрдин Кудайдын максаты өз ысымы үчүн эл жаратуу деп айтышы эч таң калыштуу эмес. Анткени Иса бир канча жыл мурун Петрге унутулгус сабак берген. Эсиңиздеби? Бир бай адам Исаны ээрчүүдөн баш тартып кетип калганда, Петр Исага мындай деген: "Мына биз бул адамга окшобой баарын таштап сени ээрчип жүрөбүз. Бул үчүн эмне алабыз?" Матай 19:27. Иса аны жемелебестен ашкерлеп, Адам уулунун ысымы үчүн баардыгын курмандык кылгандар толук батага ээ болорун айтты. Исага мындай дейт: "Менин ысымым үчүн үй-жайын, ага-инилерин, же эже карындаштарын, атасын же энесин, аялын же балдарын, же өз жерин таштаган адам 100 эсе алат жана түбөлүк өмүрдү мурастайт." Матай 19:29. Чындык мында: Кудай өз кудурети менен өзүнүн улуу максатына жетиш үчүн ар бир уруудан, ар бир тилден жана ар улуттан элдерди өз ысымы үчүн жаратып жатканы айдан ачык. Аян 5-бөлүм 9-аят, 7-бөлүм 9-аят. Ал өз ысымы менен аталган элдердин арасында түбөлүк даңк талкысы келет. Ошондуктан биз бул дүйнөнүн атак даңкын жана өз кызыкчылыктарыбызды издөөдөн баш тартып, бардык ойлорубузду жана сезим каалоолорубузду анын колдоруна тапшырып, анын улуу максатын издесек, Кудайдын ысымы жеңиш туусундай биздин алдыбызда желбирейт жана канчалаган кыйынчылыктарды башыбыздан өткөрө турган болсок дагы биз жеңишке жетебиз. Элчилердин иштери 14-бөлүм 22-аят, Римдиктерге жазылган кат 8-бөлүм 35-аяттан 39-аятка чейин.